Көгүрүмдүн дыйкандары эгемендик алган жылдардан бери эле арпа буудайын жыйноодо кыйналып келген. Анткени Тогуз-Тороо районунда комбайн жетишсиз болгондуктан башка райондордон техникаларды жалдап келишчү. Ал болсо өз кезегинде бир топ убакытты жана көп каражатты талап кылчу. Былтыркы жылда биз ошол 150 гектардан ашык жер айдап алып, ошол чаап жыйноодо аябай көйгөйлөр болуп, Жалал Абад областынын Тузак районунун Кара Дарыя чөлкө менен ушул 2 комбайн жалдап келип, ошону 4000 гектарына чаптырганбыз. Андан тышкары ушу келип кетти жол киресине бензин соляркаларын куюп берип, ошонун жатаканасынан бери камсыз кылып бердик. Эми ал көйгөйлөрдөн жергиликтүүлөр бир отул арылышты. Анткени Көгүрүм айыл аймагын айыл чарба техникалар менен камсыздаган муниципалдык ишканага 2017-жылы чыгарылган Нива үлгүсүндөгү жаңы комбайн тапшырылды. Аны сатып алууга Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду 4 миллион 520 миң сом бөлгөн. Бүгүн Тогуз-Тороо районунун Көгүрүм айыл өкмөтүнүн комбайн сатып алуу долбоорунун ачылышы болуп атат. Бул өтө жакшы ийгиликтүү долбоорлордун бири. Бул комиссиянын чечими менен бул экономикалык долбоор катары кабыл алынып, каржыланып атат. Биздин өнүктүрүү фонддон каржылоолор баардыгы кайтарымсыз каржылоолор. Элдин түйшүгүн жеңилдетүү максатында өткөн жылы да жергиликтүү бийлик өз каражатына эски комбайнды 530 миң сомго сатып алган. Анын эсебинен 2018-жылга салыштырмалуу быйыл 100 гектарга кылкандуу дан эгини көп эгилген. Ал эми жаңы комбайнды көргөн жергиликтүүлөр келерки жылга айдоо аянттарын дагы да көбөйтүүнү көздөп турушат. Эми элдин баары мына Карабулак деген жерибизде бар эле, Кайрак жери эле, көп жер чөп чабынып алчу. Эми 100 гектарын буудай, арпа айдап алышты. Эспарсе туругун себеп. Эми эмдиги жылы дагы 100 гектар айдайбыз деп атабыз да. Элдер эми ушу жакшы комбайн келип, көп адамдар арпа буудай айдаган аракет кылып атышат. Өзүм дагы мурун экчи эмес элем, эми комбайн келип калды. Эми бир 10 гектардан жерде арпа айдайын деген үмүтүм бар да. Тогуз-Тороо районунда 3000 гектардан ашуун эгин айдоочу жер бар. Быйыл анын 650 гектарына арпа буудай айдалган. Анын баарын оруп жыйноого райондо болгону 6 гана комбайн бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.